бул жашоодо баланы жарык дүйнөгө келтирип, ага татыктуу тарбия берүүдө албетте эненин үй бүлөдөгү ээлеген орду өзгөчө. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Алгач мен сиздерди бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтсөм, андан соң биз бул багыттагы маегибизди улантсак. Бүгүн бизде студияда конокто Билим Тайм окуу борборунун окутуучусу Жылдыз Чомонова эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Альфаус окуу тарбия комплексинин мугалими Эркингүл Маматова эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келиптирсиздер. Негизинен бүгүн биз ошол алыскы Баткен областынын Лейлек районундагы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, 3-чү эксперименталдык гимназиясынын директору Капыр Мадаминов туурасында жана анын ушул энелер мектебине, ар бир үй бүлөдөгү эненин орду туурасында мындай чоң бир жасаган эмгеги туурасында бүгүн маек курмакчыбыз. Мына ошон үчүн сиздер ал кишинин баягы шагирти катарында, ал киши менен таанышып, жакындан ал менен иш алып барган инсан катарында сиздерди чакырдык бүгүн ушул студияга. Алгач Эркингүл айым, сизге сөз кезегин берсек, бул кишини канчалык деңгээлде жакындан тааныйсыз, анан кийин кантип ушул киши менен ушул балага билим берүүдө мындай эмнеси менен өзүнүн окуу тартибинде эмнеси менен сизди өзүнө тарта алды да, окуу процесстеринде? Мисалы, башкалардан айырмаланып. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Мадаминов Капыр агайды мугалимдер дүйнөсүндө 2016 жылдан баштап сандан санга чыга баштаган. Агайдын устаттык өнөрү китебинен үзүндүлөр мугалимдер үчүн методикалар чыга баштаган. Ошондон баштап агай менен таанышып, сандан санга окуп, анан агайды менен жакындан таанышууга аракет кылып жүрдүк. Анан бир тагдырдын буйругу менен биздин мектепте иштеген Кутбу эжекенин чакыруусу менен агай биздин Альфаус мектебине келип калды конокко. Анан 2 күн жүрүп семинар сабактарды өткөздү. Мугалимдерге маектешти. Анан ошондо бизге энелер мектебинин программасын берип, анын өзүнүн усулдары менен тааныштырып, анан ошол энелер мектебинин эффективдүүлүгүн, натыйжалуулугун айтып, бизге программасын таштап, агай бизге көрсөтмө берип кеткен. Сабактарыбызга дагы бир канча усулдарды үйрөтүп, ошондон бери агайдын усулдарын сабактарда колдонуп, энелер мектебин уюштуруп, мектепте биз дагы эксперимент катары ошо 2016 жылы бир класска эксперимент катары киргиздик. Аны ушу Орунбаева Матилубай деген эчке өткөзүп, анын натыйжасы аябай сонун болду. Андан кийин дагы бир жылдан кийин мектебибизде кичине өзгөрүүлөр болуп калып, токтоп калды алышыбыз. Анан быйыл 2019 жылы анан өзүм демилге көтөрүп, жетекчи агайыбыз Нурбек агайга кирип, жазган долбоорлорумду көрсөтүп, тааныштырып, анан агайдын макулдугун алып, энелер мектебин ачтым. Бир 2 класска, бир 16 ата-эне катышты. 20 сааттык программасы бар энелер мектебинин. Бардык программалардан өтүп, семинар сабактардан өтүшүп, энелер экзамен тапшырышып, тест тапшырышып, анан акырында мыкты эне деген конкурс уюштуруп, ошол менен быйылкы жылды карантинге байланыштуу жыйынтыктап калдык, быйылкы жылы энелер мектебин. Анан тынымсыз агайдын шакирттери менен байланышып турган. Анан быйыл агайдын өзү менен байланышка мүмкүнчүлүк болуп, агай менен сүйлөшүп, мындайча айтканда, азыркы баягы интернет эмелеринде көзмө көз сүйлөшүп дегендей, ошентип агай менен быйыл агай мага шакирттик макамын берди. Анан шакирттик макамын алганда аябай кубанганымды сөз менен айтып жеткизе албайсыз да. Себеби агайдын эмгегин ушунча жылдан бери окуп изилдеп жүрөм. Анан агай менен быйыл ушу ой бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк болду. Анан ушу агайдын энелер мектеби долбоору менен иштеп, ушул долбоорду ушу Жалал Абад областына жайылтайын деген максат менен чыктым. Ушу айтсаңыз, мисалы азыр энелер мектеби долбоору эмнеси менен айырмаланат, мындай деталдуу түрдө айтып берсеңиз? Энелер мектеби мондой иштерге катышат же мондой тарбияны алып барат балдар менен, ичинде мондой болот деп мындай телекөрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Ушул ар түрдүү варианттар бар. Каалаган бир варианттар менен өтө берсе болот. Ал ар мектептин өзүнүн жетекчиликтери менен кеңешип аткара турган иши. Биз ошо класстарда мазмуну эмнеде ошону түшүндүк. Энелер мектебинин максаты баягы максаты балдардын баягы баардык жакшы сапаттары энелерден, көпчүлүк жакшы сапаттары энелерден өткөндүгүн эске алып, анан энелерге ошо бала тарбиялоодо педагогикалык багыт берүү энелерге. Анан бир жакшы оңой сунуш
усулдарды бала тарбиялоодо усулдарды энелерге көрсөтүп берүү, үйрөтүп берүү, мындайча айтканда бала тарбиялоо эми түбөлүктүү иш да. Бардыгыбыз энебиз, бардыгыбыз ошо бала тарбиялоодо көп каталыктарды кетиребиз. Анан энелер ушул күндө ушул сабакка муктаж да. Рахмат. Жылдыз айым, сизге кезекти берсек, биз билгенден сиз ушул долбоордун катышуучусуз, балаңыз ошол мектепте билим алат. Сиз билбеген эмнелерди ушул энелер мектебинен үйрөнө алдыңыз? Эмнени билбей жүргөн экенсиз эле, эмнени үйрөндүңүз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга кутмандуу кечиңиздер менен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып баарыңыздарга бар жакшылыктарды каалайм. Мен бул мектептен аябай бир өзүмө бир биз баягы күнүмдүк окуп атканда деле көптөгөн каталарды кетирет экенбиз да. Мисалы, балабыз бир нерсени кылып баштаса, жок сен кыла албайсың, же болбосо күчүң жетпейт дегендей элементарный бир кемчиликтерди кетирип коет экенбиз да. Бул агайдын сабагында аябай бир кандай десем, бир укмуштуудай, бир өзүнө бир тарта турган, өзүнүн бир мындай бир балдарды тарбиялоодо эне деген өзү бир нерсе билиш керек. Күнүмдүк күн сайын изилдениш керек, окуш керек, китептин бетин ачыш керек, акыл эмгегин өстүрүш керек, тарбиясын билиш керек деген максатта, мисалы, күндө ар түрдүү информация менен биз бай болушубуз керек экен да. Себеби өзүбүздө эч нерсе болбосо, балабызга эч нерсе бере албайбыз да. Ошонун негизинде бул балама аябай көп таасир берди. Мисалы, мен китептерди мурда деле окучумун, бирок агайдын программасы менен ошо ата-энелер сиздер үчүн деген аябай сонун китеби бар. Бизге энелер мектебине арналган. Ал китепте балдарды төрөлгөндөн баштап ошо кандай тарбия беришибиз керек баардыгы жазылган да, камтылган. Анан бир гана мугалимдерге гана тапшырып койбош керек бул тарбияны дегендей мааниде. Анан эки тараптан тең иш алып барсак, бала деген аябай бир өзү талпынып окууга болгон кызыгуусу азыр деген мындай биз билбей аткан менен аябай кризисте да, балдардын тарбиясы боюнча кризисте жүрөбүз да, чындыгын айткандачы, бул ачык чындык. Себеби балдар интернеттен тарбиялап атышат, балдар коомчулуктан тарбиялап атышат, балдар ушу туура эмес эмеге кетип калбаш үчүн ата-энелер дагы и балдар апалар дагы биз мугалимдер менен тыгыз байланышта болуп иш алып барсак, балдарыбыздын келечеги буюрса жакшы чоң үмүттөр. Жылдай мына азыр көпчүлүк учурларда, мисалы мен маяк алып барган учурларда дагы керек деген сөз менен чектелүүлөр көп болот да. Бир эле мисал ушул папка көк деп айтылып келет, бирок аны кармап көргөндө ал катуу, жумшак кандай экенин билсек болот да. Андыктан бул мен эмне дейин дегеним, мисалы ошол сиз азыр айтып атпайсызбы, мен үйрөндүм, көп нерсени алдым деп. Бир эле мисал менен айтып бериңизчи, эмнени үйрөндүңүз? Мисалы мен мондой элем, анан көрсөм мындай экен деп бир мисал менен өзүңүздүн практикаңызда эмнени үйрөнө алдыңыз? Шартка байланыштуу мектепке гана, мисалы эжекеге гана тапшырмаларды бир гана мугалим гана аткарыш керек, ал бала менен экөө иш алып барыш керек гана деген болсо, мисалы үйгө келгенде сабак кылдыңбы? Кылдым, ооба, текшерип койчумун, бирок мындай нукура ичине кирип сүңүп кирген эмесмин да. Чындык да. Анан кийин бул энелер мектебин окуп өзүмө аябай таасир алдым деп атпаймынбы? Биз деген күнүмдүк күндө ар түрдүү информациялар менен болушубуз керек экен, маалымат алышыбыз керек экен деген ойдо. Анан ошо китепти окугандан кийин бизге аябай карантин мезгилинде балдарыбыз менен иштегенге жеңил болду да. Аябай жеңил болду. Себеби биз ага чейин окуганбыз, бул практикадан өткөнбүз. Балдарга кандай мамиле кылыш керек? Өзүнүн гана мисалы окууну, китепти мисалы оку десең окуйт да. Аны ачып берип, кошо өзү окуп, ушинткенде анан биз кызыгышпай да болот. Өзүнүн арагында кызыгуу боюнча кыйын да. Ошентип ошо практикада бул көрдүк да. Бизге мисалы оңой болду да, онлайн окуу боюнча эжекебиз менен тыгыз байланышта болуп, андан бери окуганбыз да. Ошо бизге оңой болду, мисалы үчүн карантин мезгилиндеги окууңуздар. Бирок ошол эле учурда Эркингүл айым, мисалы онлайн окууда бир топ кыйынчылыктарга дуушар болдук деген ата-энелер, мугалимдер дагы болбой койгон жок да, Бул эмнеден келип чыгат дейсиз? Мисалы сиздер оңой эле өткөзүпсүздөр. Кайсы жерден катачылык кетиши мүмкүн? Мунун баардыгы баягы ата-энелер мектеп менен байланыш алыстап кеткен да. Мектеп менен байланыш. Ошонун кедергиси болду. Анан ата-энелер чогулушуна чакырсаң дагы зор го.
барышат да, эми кээ бир ата энелер ошондой ата энелер бар. Эми анан ошо бир жылда бир 2-3 жолу ата энелер чогулушса ошого гана барып койгон ата энелер бар. Анан мектеп менен такыр байланышы жок, жөн эле балдарды жалаң мугалимге гана түртүп койгон ата энелер бар. Анан бул энелер мектебинин эң бир натыйжалуулугу ошо неме менен мектеп менен ата эненин байланышын күчөтөт. Анан сөзсүз билим сапатын көтөрөт балдардын. Анан энелерде дагы билимге болгон кызыгуу пайда болуп калат. Себеби энелер көп маалымат алгысы келет бала тарбиясында. Анан бизде ушул программада ошол балдардын жаш өзгөчөлүгүнө карата ар бир класска бөлүнгөн. Анан ошо энелерге тиешелүү гана багыттарды өрөбүз. Ошол тиешелүү багыттар. Мисалы ушул энелер мектебине кандай критерийлер аркылуу сиздер ушул энелер мектебине энелерди кабыл аласыздар да? Мисалы, же кабылуучулар эле катышса боло береби, кандай болот? Мисалы, алардын балдарына карап, ошол энелер мектебине катышуучу энелерди кандай критерийлерине карап сиздер ага мүчө кылып кабыл аласыздар? Класста канча окуучу болсо негизинен бардык энелер катышканы жакшы, туура болот. Анан биз бул баштардан мурун энелер менен да кеңештик. Анан администрация менен да кеңештик. Анан энелерге түшүндүрдүк. Ар бир сабакта эмелерин коюп, даталарын коюп, ошол күнү келип бересиздер. Анан шартыңыздарды айтыңыздар. Сиздерге керек бул бөлүктү, эне менен бала тарбиялоону сабактарын үйрөнөсүздөр, өзүңүздөргө керек деп энелерге мындай жакшы түшүндүрүүнүн негизинде болду окшойт. Энелер бардыгы эле катышты. Анан кээ бир катышпаган энелер өздөрүнүн себептерин айтып, баягы иштен бошой албай калгандарга телефон аркылуу темаларды түшүндүрүп аттык. WhatsApp аркылуу. Бир эле бизден бир эле эне болду катыша албаган. Фаридечке болду, калган бардык энелер катышты сабакка. Мына ушул энелер мектебин ишке киргизгениңиздерден кийин ал жерден эми энелер окуп чыгышты, өздөрүнө керектүү мындай билимди алды дейлер. Ушу биринчи сиздердин мектебиңиздерге кадам баскан эне менен аны бүтүп кетип аткан эненин айырмасы кандай болду? Эмнени сиз мугалим катарында сезе алдыңыз? Сиңимдүү болдубу деген суроо. Жакшы болот. Эң сонун суроо. Биринчи энелер келгенде баарында бир таң калуу сезими болду. Эмнеден баштадыңыз, мисалы, чогулттуңуз энелерди? Чогулттум. Анан чогултуп, биринчи Гапыр агайдын өмүр жолу менен тааныштырдым. Анан энелер мектебинин максаты менен тааныштырдым. Анан программасы менен тааныштырдым. Анан биринчи ошондой эле биринчи сабагыбыз энелер мектебинин максатын түшүндүрүү болду. Ошондо таң калышып, анан экинчи сабакта уже биз темаларды өтүп, кадимкидей энелерге дагы журнал ачабыз, буларга дагы тапшырма беребиз. Тапшырма бергенде энелерге мен таң калдым да. Себеби бизден күчтүү энелер бар экен да. Алар өздөрү презентация жасап, плакаттарга ошол тема боюнча иштешип, келип, сонун презентацияларды жасап, керек болсо биз деле үйрөнө турган презентациялар жасап берсе, анан мен аябай таң калып калдым да. Ушу энелерде деле баягы ачылбаган таланттар ачылды деп энелердин. Анан мага ушундай жакындан жардамчы болушту энелер. Рахмат. Ошол Кыргызстандын педагогика тармагына мындай зор салым кошкон Гапыр агайдын азыр дагы кошуп келаткан агайдын бир аз мындай ишине багыт жасасак, токтолуп өтсөк да. Мисалы, алгачкы жолу сиз таанышканыңызда, алгачкы жолу таанышканыңызда кантип таасирлендиңиз ал агайдан? Кантип күтүп алдыңыздар? Анан азыр эфир башталардан мурда бир кызыктуу окуяны айтып кеттиңиз. Мүмкүн болсо телекөрүүчүлөр менен дагы ошол окуяңыз менен бөлүшүп кетсеңиз. Кандай болду? Эмнеди элестеттиңиз эле, кандай адамды көрдүңүз? Мен агайды ушу Мугалимдер дүйнөсү гезитинен сүрөтүн көрүп, анан окугандан баштап эле мен баягы Сухомлинский элестеттим да, улуу педагог Сухомлинскийдин китептерин окуп, анан Макаренконун китептерин окуганда мен аябай таасирленчүм. Чынында ушундай мугалимдер болобу экен депчи, барбы экен деп, анан ушинтип иштей алабы экенбиз деп аябай кыялданчумун да. Анан гезиттен окуп эле анан ушул кыргыздын эмеси бар турбайбы, Макаренко, Сухомлинский агай турбайбы деп, анан агайды эми бир башкача элестетип күттүк. Анан мектебибизге келди, аябай жөнөкөй агай. Анан келгиче эмне жасадыңыз, ошону айтып берсеңиз? Келгичекте биз бүт эмелер менен таанышып чыктык агайдын. Китептери менен, методикалары менен таанышып чыктык. Анан мектепти дагы агай келет деп даярдайбыз да. Мен ачык саат өткөндө, администрация тарабынан кадимкидей буйруктар берилет. Эми бизде конок бар. Эми конокто мындай тапкан туткандар илгилүү көрсөтмөлүү сабак өткүлө деп, анан биздин мектепте ансы деле мындай катуу талап коюлат. Көрсөтмөлүү сабак, анан кийин
ар бир неме убактысында бүтүш керек сабак, балдар убактысында ишке чыгыш керек, кайра кириш керек, мугалимдер бири менен сүйлөшкөнгө да убактысы жок да, ошо изденүүнүн үстүндө эле жүрүшөт мугалимдер. Анан ошондой талапты катуу койгон мектеп өзү, анан мектебибиз. Анан андан да катуураак талап коюшту да. Анан болгон эми мындайча айтканда себеңер бүт көрсөтмө куралдарыңарды сабакка карата даярдап, эми агай келет, уят кылбай сабак өткүлө. Биз баягы аябай күйпөлөнүп даярданып жүрөбүз сабактарыбызга, класстарды жасап койгонбуз. Семинар сабак өтүп бүткөндөн кийин анан баардыгыбыздын сабактарыбызга секин ачып кыдырып көрүп анан агайдын айтканы да неме сабакка тиешелүү эле сүрөттөрдү илгиле. Кечке сабакка тиешелүү эле сүрөттөрдү илиңиздер деп анан жанагы эмебиз жасалмалуубуз билинип калды да. Атайы жасаганбыз. Атайы жасаганбыз. Анан бир уялып калдым. Ошо эме сабакка тиешелүү эле материалдарды илип анан ошо бир сүрөт болсо деле ошону талкуулап бүтсөңүз деле, бир схема болсо таблица түзүп койсоңуз, ошону талкуулап бүтсөңүз деле сабагыңыз бүтөт. Ооба. Сиз баягы көп эмени илип алыпсыз деп анан ошентип ар бирибиздин сабагыбызга кирип анан тиешелүү жеринде тиешелүү эме баягы кеңеш берип чыгып атты да. Анан жакшы жактырган сабактар мактап атты агай. Анан аябай изденип өтөткенсиңер азаматтар деп. Анан бизде мектебибизде баягы техника жетишкен, жакшы жабдылган, материалдык базасы аябай жакшы мектеп. Анан бизде бүт эме интерактивный доскалар, анан көбүнчө слайддар менен өтөбүз сабакты. Анан ошентип слайддар менен өтүп аттык. Анан агай ошо эмебизге баа берди. Аябай эмени жакшы өздөштүрүпсүңөр. Техниканы жакшы өздөштүрүп, слайд менен өткөн сабактарыңар жакты деп ошондо ошентип баа берип кеткен агай бизге. Рахмат. Анан кийин бул жерде мен окуп калдым, аябай мындай таасирлендим да өзүм дагычы. Ушул агайдын бир жакшы сөзү бар экен. Энеси жакшынын бардык баласы жакшы, атасы жакшынын бир эле баласы жакшы деп, Ооба. Маанисин кантип түшүнсөк болот? Мааниси боюнча мисалы 90% тарбия энеден өтөт экен да балагачы. 10 гана пайыз бул атадан өтөт. Себеби ата сырттын адамы. Сырттагы үй бүлөнүн тамак ашы, башка кийим кечеси менен камсыз кылуучу милдеттүү түрдө. Эне деген бала менен эртеден кечке керек болсо түнү бою, күнү бою тарбия берип милдеттүүбүз да. Өтө жоопкерчиликтүү, өтө бир кандай десем, эртеңки күндө ушул балдарыбыздан бир коомго пайдалуу инсан болуп тарбияланса деп ар бир эненин арзуу тилеги да. Анан ошого карабай бул балдарды туура тарбия берүү, татыктуу тарбия бериш бул эненин милдети деп билем. Ошондуктан эне Бирок ошол эле учурда атанын дагы милдети болуш керек тарбиялоодо, туурабы? Мисалы, эми мисалы үчүн ошону айтып атпаймынбы, 90% энеден гана көз каранды да. 90% тарбияны биз энелер берет экенбиз да. 10% гана аталар гана бере алат экен. Мисалы, атаң келе атат, бир эле пример да. Эгер шоктук кылса, мисалы үчүн. Атаң айтам. Атаң капа болуп калышы мүмкүн. Эртең капа болуп каласыңар, уруш коет. Анан сен эме болосуң деп мындай эле тарбия да бул дагычы. Калганы бүт эне тарбия берет экен. Ошон үчүн энеси жакшы болсо, баласы ошол баары жакшы болот экен. Атасы жаман болсо, бир гана баласы жаман болот деген. Бул турмуштук тажрыйбалардан далилденип чыгарылган макал да бул. Бүгүнкү күндө энелерге кандай баа бересиз? Бүгүнкү күндүн энелерине? Бүгүнкү күндүн энелерине мен энелер мектебин ачканга чейин аябай мындай төмөн баа берчүмүн энелерге. Мындай көңүл эмнесине төмөн берет элеңиз да, мындай кененирээк токтолуп өтсөңүз. Мындай окуучулардан карап туруп анан дароо эле билип каласың да, кайсы окуучунун энеси билимдүү, анан кайсы окуучунун энеси кандай экени ошо баладан эле күзгү да бала билинип калат. Анан кийин ушул балаларына көңүл бурбаганына аябай кейип калчумун да. Анан Кандай учурларда мисалы билесиз да, демек бунун ата энеси бул балага көңүл бурбайт экен деп эмнеден чыгып ошондой чечимге келет элеңиз да? Баланын кандай кылыгынан дейбизби, кандай жоругунан дейбизби? Ооба, балдардын кылык жоруктарына баягы досторуна кылган мамилесинен, анан баягы класста мындай жөнөкөй элементарный эле бир тазалыкты сактаган эмесинен, тарбиясынан, анан ошо тапшырманы аткарбай келгенден ошо энелердин кайдыгерлигин билип калсак болот да, кайдыгерлигин. Анан окуу куралдарынын
эме кырмашын көзөмөлдөгөн энелер бар. Анан ошолордон карап туруп эле кимдин ата энеси кандай маани берип баласын карап атат, ошондон билип калабыз. Анан баланын көзүнөн эле билебиз биз. Ар бир баланын көзүнөн карап агай айтат да, баланы келгенде агайдын эң жакшы эмеси бар экен, усулу бар экен. Баягы биз линейкада балдарды, эки алган балдарды чыгарып линейкада аябай уят кылышат го. Башка мектептерде, агайдын мектебинде линейкада таптакыр андай балдарды жаман сапаттарын айтып албайт экен. Мүмкүн болушунча азыр да ошондой линейка чыгарып ошентип чыгарышат азыр деле. Азыр деле жеме чыгарылган бар. Советтер Союзунда бар эле, азыр деле ошондой. Азыр деле бар, эми кечиккендерди, формасы жоктугу анан ушу уят карып чыгарган бар. Анан көрсө ал эме туура эмес экен да. Ал метод туура эмес экен. Анан агайдын эмеси ошо линейкасы жакты мага ошо жетишкен балдардын жетишкендигин гана айтып макташат экен. Ал деген балдарга аябай мотивация, шыктем берет. Анан агай айтат, ар бир баланын киргенде силер формасына карабагыла, көзүнө карагыла дейт. Анан агайдын мектебинде эркин форма экен. Биз кана ак көйнөгүң, формаң гана деп эле балдардан талап кыла беребиз го. Агайдын мектебинде эркин форма экен балдар, каалаган десе балдар өздөрү түшүнөт да мектепке кандай форма кийип келгенин. Анан ошо линейкада дагы ошентип көрсөткүчтөрүн, анан балдар ушу бири-бири менен кызыгып, бири-бири менен ашынып бир көрсөткүч көрсөткөнгө ашыгышат экен. Агайдын ушундай жакшы усулу бар экен. Анан агай сабак баштаганда кечээ дагы бир ойыртымдын эң акырында балдарды даярдаган акыркы күнүн видеого тартып жөнөттүр биздин группага агай. Балдарга биринчи тарбиялык эме берип алат экен. Тарбия жагына аябай басым жасайт экен. Балдар ишиңердеги бүт көрө албастыкты, жаман ойлорду, немени азгыроолду чыгаргыла деп. Ушинтип балдардын баардыгын берсери тазалап алып, жандай руханий жактан тазалап, анан сабакты баштайт экен да. Анан агайдын ар бир мындай агайдын ар бир айткан сөзү сабак, анан ар бир айткан сөзүндө бир мындай терең мазмун жатат да агайдын. Анан биздин дагы ошондой азыр баягы агай онлайн сабактарды өтүп турат бизге, шакирттерине. Анан биз дагы группа ачканбыз. Группада аябай кызуу талкуу болот агайдын сабактарынан. Шакирттери эмелерди жасап, видео сабактарды жасап атышат, аларды көрүп атабыз. Анан агай бул ошо педагог катары эле таанылбастан агай чет өлкөдө дагы Американын Колумбия университетинде, Финляндиянын ошо Хельсинки шаарында университетинде, анан Таллинде, Москвада, анан ошо Казакстанда Назарбаев атындагы университетте өз билимин өркүндөткөн. Билебиз. Ал жөнүндө маалыматыбыз бар. Анан агайдын мен билгенден ошол мисалы жылда баягы 20 же 25 гана окуучуну чыгарат экен. Ошого мындай колунун келишинче билимин берет экен, бирок ошол балдар келечекте баардыгы бюджетке кирип окуп, мындай чет мамлекеттерде окуп билим алгандар аябай көп экен да. Демек агайдын усулун Кыргызстан боюнча жайылсак, биз ойлойбуз билим берүү тармагына аябай мындай чоң бир салым кошкон болуп. Эмне үчүн болбосо, мисалы балдарыбыз бюджетте окуса жаманбы? Өзүнүн билими менен туурабы? Баягы акча кетирип биз баягы менчик мектептерге беребиз, эмелерге беребиз, балдар жакшы окусун деп. Агайдын гимназиясында ошо аз эле бир 250 бала саны бар дейт. Анан агай ошондон 98% ОРТдан 170 бала алат экен да, жогорку бала алат экен. Анан ал босого бал дегенди айтпай эле коеюн дейт, агай андан жөн өтүшөт дейт. Босого балдан жөн өтүшүп, анан ошо 98%. Анан билим берүү министри Каныбек Исаков агай дагы өткөндө аябай катуу белгилеп кетти ушул агайдын мектебин. Анан президенттин алдында ошондой кеңешпеде анан сунуш кылып да киргизди, ар бир мектепке энелер мектебин киргизип эле. Бул өтө жакшы, таасирлүү болуш керек. Анан азыркы күндө ушу Алмазбек Токтомаметов агай ошо Илимдер академиясында программанын үстүндө иштеп атат. Анан дагы сунуш кылып буюрса киргизип калат деген үмүттөбүз. Эркингүл айымына азыр энелер мектеби буюрса мындай келечекте Кыргызстан боюнча эгерде мындай жайылса, мен ойлойм балдарга да энелерге дагы баардык жактан жакшы болуш керек деп. Себеби дегенде азыр айтсаңыз, ошол энелер мектебине катталып, ошодон билим алган энелердин балдары менен ага катталбаган балдардын билим деңгээли дагы мындай салыштырмалуу түрдө өзгөрдүбү, өзгөрбөдүбү? Көз көрүнө эле. Көз көрүнө эле өзгөрөт, сөзсүз. Сөзсүз өзгөрөт. Билим сапаты сөзсүз жогорулайт. Анан балдардын жүрүш турушу дагы өзгөрөт. Тарбиясы оңолот балдардын. Анан баягы мыкты эне конкурсун өткөзүп атканда биз бир мисал келтирип кетейин. Администрация менен кичине талашып тартышып калдык, балдарды киргизбей эле коелу.
себеби конкурс болуп атса энелери жеңилип калса балдарга катуу таасир этти. Психологиялык жактан таасир этет. Анан жок, мен айттым балдар кирип көрүш керек энелеринин ар бир ошо кыймылдарын, ар бир жетишкендиктерин көрүш керек деп анан киргизип отургуздук. Энелер да балдар үчүн аракет кылып ал жерде. Энелер мектебинин эң бир мындай натыйжалуу жагы кылмыштуулуктун алдын алат. Уурулуктун, зомбулуктун жок болот. Эгерде ушул энелер мектебин Кудай кааласа киргизип алсак мектептерге, ошо эң биринчи немеси жакшы жери ошо кылмыштуулукту, зордук зомбулуктун алдын алат. Себеби баягы үйдөгү жакшы темабыз бар. Үйдөгү психологиялык, моралдык климат деген үй бүлөдөгү. Ошол жерде эң сонун сабак берилет да. Ошол жерде ата менен эненин мамилеси, анан балдарга кандай мамиле жасаш керек. Рахмат. Жылдыз айымына сиз ошол энелер мектебинен таалим алып чыктыңыз, Ооба. Ата энелердин балекеттен кантип кутулса болот экен? Ата энелер өзүбүзбү? Азыркы учурда эң бир глобалдуу нерсе ушул болуп атат да, туурабы? Мындай башка жакка барбай эле коелу. Көп нерсени ушул нерсеге биз байлап коюп атабыз дагы. Балдарыбызга болгон камкордукту биз унутуп коюп атабыз да, сөздүн ачык эле. Ооба. Же жалганбы? Мындан кутулуунун эң бир эмеси агайдын китеби да, аябай мындай мотивация, китепке болгон кызыгууңуз, өзүңүздөн өзүңүз мун жактан мындай руханий Буну чекеге сүрүп коюп туруп, буну менен алек болуп каласыз да. Анан ошо менен ошонун негизинде кой балама мен татыктуу тарбия беришим керек турбайбы, мен могу жерде өзүм туура эмес кылып аткан турбаймынбы деп мындай бир өзүңүздө бир ойгонот да ошо сезимчи. Ошо сезим ойгонгондон кийин буну деле пайдаланыш керек. Буну деле пайдалуу жактарга. Ооба. Мисалы агайдын ссылкалары бул эмеде бар. Мисалы да, эми анан биз мисалы туура эмес жактарга кирип кетип атпайбы? Мисалы Facebookка кирип кетсең бир 2 саат 3 саат кирип практикада да, анан чыга албайм деп. Мен өзүмдү өзүм ошол нерсеге тарбияладым мисалы үчүн. Берсем да убакыты менен пайдалуу жагына 15 минутта деген бар да, ал жердечи 15 минутта гана көрүш керек телефонду. Саатты карайсың 15 минутта болду, все, коюп койдум, мен китепке карап. Адамда мындайча айтканда эрк керек, эрк керек. Мындайча айтканда агай тарбиялайт да. Талим тарбиясында адамды эрктүүлүккө дагы тарбиялайт экен эң башкысы. Туш тараптан тарбиялайт вообще. Эң сонун мынакей өзүн өзү тарбиялоо, асыл инсандык сапат деген. Бул китептер эжеке эркингүл эже, ушул китептер мындай сатыкта бар да, туурабы? Сатыкка чыгарылат. Мисалы Жалал Абадда каерден алса болот, кандай кылып тапса болот? 37-22 деген биздин Волксм паркта бар. Ошол агайдын китептери прямой доставка кылып түшөт, ошол жерден. Мисалы азыр эфирден пайдаланып деле өзүңүздөрдүн телефонуңуздарды берсеңиздер болот, же болбосо ошол маалымат берсеңиздер болот. Мына биздин ата энелер мектебине барып билим ала албаса дагы, жок дегенде китебин алып окуп, өзүн өзү тарбиялап, жок туруптур мен келечекте мындай татыктуу эне болгум келет, татыктуу балдарды тарбиялагым келет деген эне, мен ойлойм кызыгып барып ошо сиздер айткан даректен ушул китептерди алып окуйт депчи. Кимиңиздер айтасыздар, ошо даректерди айтып койсоңуздар? Ошо биринчи агайдын китептерин мен тааныштыра кетейин. Мынакей ата энелер мектебине эң керектүү мына ата энелер сиздер үчүн деген китеп. Анан бардык темалары бар, анан бардык 2016-жылы чыккан. Ооба, 2016-жылы чыккан. Анан агай ошондо келгенде өзү подарок бизге белек кылып берген. Ата энелер сиздер үчүн китеби, ошонун ичинде бардык керектүү темалар бар, энелерге аябай сонун кеңештер бар бул китебинде. Анан акыл эмгек маданият деген китеби бар агайдын. Бул окуучуларга керек болсо, ошо илимпоздорго да керектүү китеп. Аябай эмелер, сунуштар, усулдары аябай сонун. Агайдын китеп окуу, формуланы түзүп койгон, суроо берүү, маданиятын үйрөнүү, анан китепти кандай окуш керек, ОРТ кандай даярданыш керек, бардыгы жазылган. Анан устаттык өнөр деген бул атайын мугалимдер үчүн усулдук колдонмо бул. Анан ой өрүшү, кругозор дегенде эң сонун жазылган бул. Бардык мына мугалимдер, окуучулар, студенттер, ата энелер, журналисттер, анан кругозорго кызыккандар үчүн окуучулук колдонмо дейт. Бул дагы аябай сонун китеп. Агайдын мына жакында чыккан китеби өзүн өзү тарбиялоо, асыл инсандык сапат. Анан азыр агайдын дагы жаңы китеби чыкты. Исхак Разаковдун 110 жылдыгына карата ошо Исхак Разаковдун жетекчилик анан инсандык сапаттары деген жакшы китептери чыкты. Бул китептерди сиздер ошол телефондорубузга байланышып алсаңыздар болот. Анан Жылдыз эшик айткандай. Ошо телефондоруңуздарды айтып койсоңуздар, мүмкүн азыр бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөр кызыгып отурат, ошол стөлдүн үстүндө турган китептерге кантип жетсек болот экен, кантсек болот экен деген телекөрүүчүлөр болот да, ошолор байланышып алса. Номерибизди таштап кетебиз, болбосо ошол өзүнүн эле 37-22 деген биздин Волксм паркта ичинде китептер менен аябай бир сонун бир кафе ачылган.
ошол жерден тапсаңыздар болот китептерди. Сатып алса болот, Ооба. барып, мындайча айтканда. Сатып алса болот. Анан мисалы Жылдыз айым ошол китептерди окууда сиз биринчи ошол жерге барганда мындай айрым ата энелер кызыгып барат. Айрым ата энелер эми баламдын класс жетекчиси ушундай кылып атыптыр, эми барып коеюнчу дегендери болот, мындай уялганынан дейбизби, же намус үчүн дейбизби, барып коет, бирок мындай ички дүйнөсүндө калуусу жок болуп, Сиз биринчи күнү барганда эле кандай эмнесинен таасирлендиңиз? Биринчи күнү. Мисалы адам бир нерсе жаңылык угарда же бир жерге барарда ошол алгачкы көз ирмемдер түбөлүк эсте калат, Эмнеси менен сизде эсте калды ушул энелер мектеби? Мүмкүн сиздин айткан сөзүңүздөн кийин ушул мектепке кызыгып, мүмкүн ошол башка мектептерде дагы туруптур Альфаус окуу комплексинде ушундай энелер мектеби бар экен, кел биз деле уюштурайлы ушундайды, тиги агай менен байланышайлы же Эркингүл шагирти менен байланышайлы, кандай кылабыз деген бир ой пикирлер жаралып калышы мүмкүн да. Себеби келечекте эми азыр айта албайбыз, биз мектепке барып окушабы же онлайн түрүндө дагы окуу болобу сентябрдан баштап, мүмкүн кандай таризде алып кетебиз окуу процесстерин. Бул азыр эпидемиологиялык абалга байланыштуу бизге бүдөмүк болуп турат да бул нерселердин баары. Биринчиден бул энелер мектебин окуудагы эң биринчи көргөн таасирим, сиз айтмакчы, баягы көргөндө көз көрүп анан кийин канып анан таасир болот да. Биз биринчи барып окуганыбызда мисалы энелер менен чогулушка келчүбүз анда мурда делечи, анан келип кетип эле мындай болгон эмес да байланыш. Ал мектепте болсо энелер мектебинин бир плюс жагы бир туугандык мамиле. Мисалы бир команда болот да, биз команда болуп мисалы бир теманы талкууга алабыз и ошону чыгып өзүбүз презентация кылып беребиз, бир теманы алып туруп жактайбыз. Ошондо баягы бир туугандык мамиле. Себеби бир команда болушубуз керек, ошону мындай кылып аткарышыбыз керек деп баягындай кандай десем бир атаандашуу сезим менен балдарыбызга да ошондой тарбия беришибиз керек деп өзүңдүн ар жагынан мотивация болбойбу, стимул пайда болот. Ошондой мындай бир туугандык мамиле болуп, балдарыбыз чындыгында ошо эмеден аябай таасир болуп, 4-чейректе мисалы бардыгы көпчүлүгү билим сапаты кадимкидей аябай жогору көрүп турдук. Себеби онлайн сабагында биз кошо катыштык да, Zoom'да кошо окудук, мисалы көрдүк да, кандай мындай кээ бир ата-энелер аябай ыйлактап атышты. Ушул онлайн болбоду, андай мындай бизге андай мисалы таасир берген жок. Себеби биз ага чейин окуганбыз ал нерселерди, балдар менен кандай иштеш керек. Ага чейин билим алганыңыздар үчүн сиздерге жеңил болду. Демек, мен ойлойм бул нерсе сөзсүз башка мектептерде дагы сөзсүз уюштуруш керек. Себеби балдарга таалим берүүдө мисалы эне өзү мугалим да. Ар бир эне өзү мугалим үйүндө туруп. Эне бул медресе деп коет. Медресе деп коет мисалы. Эне кандай болсо бала да ошондой болот. Ошон үчүн өзүбүз окуп, өзүбүз тарбия таалим бермейинче баладан бир нерсени тартып чыгарабыз өтө кыйын. Ошон үчүн аны сабырдуулук менен, бир адамгерчиликтүү менен, жөнөкөйлүк менен, мындай бир билбейм, бир практикадан өзүң көрсөтүп, анан кийин аткарсаң, анан бала кылат да. Мисалы сен китеп оку деп коюп, сен өзүң китеп окуп алсаң кантип бала анда окубайт бала. Өзүңүз кошо китепти ачып окуп, кел теманы экөөбүз окуйлу да. Мына жерде мындай жазып коюптур го. Сен түшүндүңбү, мындай оюңду айтып берчи деп, мындай элементарный, мындай кызык. Айгайдын эмеси бир усулу жакта бул адамды баланын өзүнүн бул жактан окууга болгон кызыгуусун чыгарыш керек. Себеби оку деп коюп эле болбосо окубайт ал бала депчи. Анан агайдын да бир эмеси мага аябай таасирленди. Мен Facebook'тан аябай издеп жүрүп ошол ссылкасын таап, агайдын иштеген иштерин эми сөз менен айтып түгөтө албайбыз. Себеби агай аябай мээнет кылыптыр. Бул экспериментальный гимназияны ачыш үчүн бир клуб деле ремонт кылып өзү агай башынан баштап ремонтторуна чейин, икир-чикирине чейин, даже балдарга тамак кылып берип, ушинтип тартып, акыры анан кийин бүтүрүүчү жылы, кийинки жылдан уже баягы сабак берген усулу дагы аябай жакты. Себеби балдарга өзү окуп кызыкмайынча ал баладан бирдеке талап кылба дейт да. Мен мисалы сабак бер дегенде дейт, теманы берип коем, анан атаандаштырып отуруп эле кызыктырып, аябай өзү ичинен окуйт экен да балдарчы.
атаандашып отуруп эле анан кийин биринчи местага чыгышып аябай бюджеттерге отушуп балдар олимпиадаларда сөзсүз Кайдын балдарын окуучуларын чындыгында республика боюнча макташат да, кайсы жерге барбай эле аябай ошол 99% керек болсо 100% баягы бюджеттерге өтөт депчи. Биз эми мындай товарик адамдын баягындай эмне усулун, алып калышыбыз керек. анын эмгегин баалап, мындай жайылтып алып калышыбыз керек да, муундан бир берген муунга. мүмкүнчүлүк болуп атат да, аябай сонун. Ал үчүн шагирттери Кудай буйруса жерлерде жакшы иш кылат деген үмүттөбүз. Азыр мисалы Жалал Абадта баштаптырсыз сиз иште. Быйылкы жылкыга кандай пландарыңыз бар да? Мына сентябрдан баштаппы? Кайсы мектептер менен келишим түзөсүз? Кандай кылып атасыз? Билим берүү бөлүмдөр менен түзүп атасызбы? Алдыга максат ушул энелер мектебин жайылтууда. Энелер мектебин ушу жайылтууга аябай катуу белсенип чыктык. Ушу шакирттери, ата энелер комитетинин энелери, мүчөлөрү аябай кызуу талкуулар, темадан темага тема коюп беребиз, аябай кызуу талкуулар болот. Анан ушул энелер мектебинин программасы менен тааныштырабыз. Биринчи мондай программасы бар, анан 20 сааттык түшүндүрмө каты менен, жобосу менен, баардык максат натыйжалары менен тааныштырабыз. Андан кийин күнүгө бирден тема алып, ошо энелер мектебинин программасында ошону талкуулап, энелерге да жеткиз, анан мугалимдерге да багыт көрсөтүп, ошо энелер мектебинин сабактарын алып барышка. Анан аракетим эме районуга бардым, билим берүү бөлүмүнө барсам, тилекке каршы баардыгы орундарында жок экен. Мен эми жамандагандай болбой калайын. Анан бир 20 мүнөт күтсөм, эмелер келди, анан агай келген жок. Жана адистери келди, анан адистер менен байланышып, адистер менен сүйлөшүп чыктым. Жанагы секционный иштер болот, секциялык иштер болот мугалимдердин. Ошондо мага бир семинар кылганга мүмкүнчүлүк бериңиздер, организаторлорго тааныштырып коеюн агайдын идеяларын, ушу энелер мектебин, анан агайдын өзү менен тааныштырып коеюн деп сунуш киргиздим. Макул болушту. Буюрса сентябрдан башталат экенде жумуштар. Метод центрге келди Макулбек андаш жагай менен дагы сүйлөшүп, анан агай дагы бир күндү белгилеп экөөбүз жакшы пландарды түзүп иштейли деп аябай жакшы кабыл алуу менен жөнөттү агай. Анан аябай көңүлүм көтөрүлүп калды. Анан кээ бир жерлерге барсаң жетекчилер аябай эле мындай терс мамиле кылат да, ошонусу жакпай калат мага. Анан неме себеби өздөрү кайдыгер болсо керек да. Ошого мен бир айтайын, бир 6 мектепке бардым да. 6 мектепке барып программалар менен тааныштырдым. Анан эң белгилеп кете турган нерсем, Жусуп Турусбеков мектебине барсам, мугалимдери жөн эле ушундай көзү төрт болуп күтүп атыптыр да мени. Энелер мектебинин программасы керек, бизге анан биз өтүшүбүз керек. Аябай кызыккан. Анан ал жердеги директор менен организатор эжекесине аябай ыраазы болуп калдым. Андан кийин да бир мектепке барсам, өзү энелерди ата энелер чогулушуна чакыра албай атсаган, биз балдарды окутканыбыз аз келген соң, анан биз энелерин дагы окутабызбы, каяктаганы деп элем деп жетекчилер ошентип. Анан анысына деле кайыр болуп эле эми ар жерден аркыл сөз. Аркыл сөз болуп эле ушинтип эми жайылтканга аракет кылып атам. Эми секин акырындап эме түшүнүп калышар. Аллахым ыраазы болсун, сиздердин жүргүзгөн ишиңиздерге берекелүү болсун, баштаган ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалап кетебиз. Бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушул Кыргызстандын педагогика тармагында билим берүү тармагына зор салымын кошкон Капыр Мадаминов агайыбыздын эмгегин баалап калуу ар бирибиздин өз колубузда. Андыктан өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга эгерде татыктуу билим берели, татыктуу тарбия берели, коомдо алар өзүнүн мындай жакшы орундарды ээлесин, коомго кереги тийген инсан болсун деп тилек кылсаңыздар, ал үчүн азыртадан, бүгүнтөдөн, ушул минуттардан баштап аракет жасаңыздар. Ал үчүн өзүңүздөрдүн билим деңгээлиңиздерди, урматтуу ата энелер, жогорулатыңыздар. Ал үчүн телефон эмес, китеп окуңуздар. Көбүрөөк ушул агайдын китептерин таап, керек болсо интернеттен карап деле окуп, кичине бир нерсе үйрөнсөңүздөр, ал келечекте келип балаңыздан кайтат. Албетте жакшылык менен кайтат. Амандыкта жүз көрүшөлү, саламатта туруңуздар.